Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз азыр Чүй областында баягы Бишкек Ош жолуна баратканда биз Кара Балтага жетпей кайрылып кетебиз го, кыска жол тандап. Ошол жолдо кайрылганда бир 500 метрден кийин ушундай дөбөлөрдү көрсөк болот да. Бул жерде 1, 2, анан бул жакта 3 дөбө турат да. Ана мындан тышкары ушу чөйрөнүн ушул жер өтө жайык болгондуктан бул жерден биз дагы көрсөк болот система. Могу күн чыгыш тарапта 1, 2, 3, 4, 5, 6 дөбө көрүнүп турат да, эми көзгө көрүнүп турганы, анан өйдө жакта дагы бар окшойт. Мындан тышкары Кара Балтадан Бишкек Ош жолуна кайрылганда ошо Жунда азыр ошол нефть иштетүүчү заводдун өйдө жагында да ушундай чоң дөбөлөр бар. Эми бул дөбөнүн аналогдору, албетте мен өткөн берүүлөрдө айттым. Ошол Аржан көрүстөнү, Тува дагы Аржан көрүстөнү, ушул дөбөлөрдүн аналогдору бул биздин заманга чейинки 8-7 кылымдарга скиф дооруна таандык дөбөлөр да. Скиф доору биз билебиз, ошол 9-кылымдан биздин заманга чейинки 9-кылымдан биздин заманга чейинки 4-кылымга чейинки доор скифтердин заманы болгондо, мына мен сизде колумда байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген китебинде мен ошол скиф доорундагы кандай болгон мына көрүстөндү мен өткөндө Санкт-Петербургда, Эрмитажда барганда ушул дөбөдөн кандай скифтин башчысы, ошо ханы десек болот, аристократиясы, элитасы мына ушундай ыкма менен коюлган да. Бул дагы бир берүүдө мен Ысык Көл облусуна барганда да жолдун боюнда ушул дөбөнү көрсөткөн элем. Бул дөбөдө мисалы ошол эле Аржан көрүстөнүндө ушундай дөбөнү казышкан Аржандан. Ал жерде мисалы 71-74 жылы Аржан көрүстөнүн эң биринчи СССРдин белгилүү археологу, тарыхчысы, антропологу Грязнов Михаил Петрович жана Тува СССРдин биринчи археологу, тарыхчы Моңгуш Хургул Оолович, Маанай Оола деген кишилер 71-74 жылдары ушундай көрүстөндөрдү казган. Бул Аржан да. Мына ошондо ушул көрүстөндүн үстүндөгү топурагын эле алыш үчүн 54 КАМАЗ грунт чыгарышкан да. Мисалы тетиги дөбө могул жерде турабыз, тиги дөбө будан чаканыраак болуп атат да. Бул дөбөнүн азыр эсептеп көрсөк бир 40 метр экен эмеси, диаметри. Ал эми Грязнов казган дөбөнүн диаметри 120 метрде түскөн. Эң кызыктуу нерсеси ошол дөбө жана дөңгөчтөр менен, кайыңдан жасалган дөңгөчтөр менен 14 секцияга бөлүнгөн да. Могул дөбө дагы ошондой дөңгөчтөр менен секцияларга бөлүнгөн түйүндө. Кыргыздарда бизде жанагы аш берүү салты бар да. Биз ашты кыргыздар бир жылда кийин өткөргөн салт да. Ошол салт скифтердин доорунда түптөлүп калган салт деп айтсак болот. Эмне үчүн? Анткен себеби скифтердин доорунда булар кыргыздар жаңы урууларга, чоң урууларга бөлүнүп, Евразиянын чоң континентинде жашаган. Мисалы бул жагы ошол Енисей,
Алтай, Тува болсо, бул жагы күнбатыш тарабы чыгыш, жакынкы чыгышка барган да. Маселен, скифтер жөнүндө маалымат Библияда, ошол эле Торада бар да, эски китептерде. Аларда Ашкузай деп айтат, бул элди Ашкузай деп айтат. Эмне үчүн Ашкузай деп айткан? Эмне үчүн ал убакта скифтер өздөрүн өгүз деп айткан? Эмне үчүн өгүз деген сөз гректердин скус деген сөзү менен бирдей экени мына ушул байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген китебимде толугу менен маалыматтарды жазган бар. Ошол жерден толук маалыматтарды окусаңыздар болот. Бул китепти сиздер Советский менен Горький көчөсүнүн кесилишинде Вефа деген белгилүү соода борбору бар. Ошо соода борбордун 3-канатында, кабатында ушул телевидениянын атайын бутиги бар. Ошол жерден барып сатып алып окусаңыздар болот. Бул жерде накта кыргыздын түпкү тарыхы генетикалык илиминин негизинде жазылган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Рахмат.